Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Фатва аткарылышы керек. Садыр Жапаров никап жана паранжа тууралуу пикирин билдирди. Бүгүн 5-апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстанда жүзүн толук жапкан кийим кийүүгө тыюу салуу боюнча кабар агенттигине өз пикирин билдирди. Айта кетсек, бул багытта Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши тарабынан чечим кабыл алынган. Саламатсызбы? Коомчулукта кызуу талкууга жем таштаган бир маселе боюнча сизден комментарий алсак. Бул Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлеринин хиджабчан айымдарды токтотуп, эскертүү берип жаткан видеосунун талкууга түшүүсү. Анда никап жана паранжа менен жүргөндөргө айып пул салуу каралганын айтып жатканын көрүүгө болот. Негизи эле бул маселеде жарандардын дагы, укук коргооган кызматкерлердин дагы аракеттери кандай болушу керек? Саламатчылык. Жакында дин тармагын иретке салган мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда дин тутунган бардык укук муфтият менен алымдар кеңешине берилген. Бийлик дин тармагына кийлигише албайт, кийлигишпейбиз дагы. Ошондуктан муфтият кандай фатва чыгарса, ал фатва бүткүл өлкө боюнча аткарылыш керек. Муфтият жөндөн-жөн эле оюна келген фатваны чыгара бербейт, дин боюнча илимге, Куранга, хадистерге таянат. Ал эми сиздин хиджаб, никап, паранжа боюнча сурооңузга төмөндөгүдөй комментарий берейин. Хиджаб деген сөз биздин тилде жоолук деген эле сөз. Арабча хиджаб деп аталат. Биз жоолук деп эле атайлычы. Хиджаб десе эле чочугандар бар. Жоолук бул атам замандан бери эле биздин энелерибиз, эже карандаштарыбыз салынып келген баш кийим. Буга эч ким каршы эмес. Жоолукту ким кандай салынат, ал өзүнүн иши. Оронуп алабы, чулганып алабы, жүзү ачык болсо болду. Ал эми никап деген көзү гана ачык болгон баш кийим. Паранжа дегенде өзүңөр жакшы билесиңер, жүзүн толук жаап жүргөн баш кийим. Экөө тең бизге муфтият тарабынан тыюу салынган. Ошол үчүн муфтияттын фатвасын биздин жарандар милдеттүү түрдө аткарыш керек. Биздин илгертен берки салтыбызда деле энелерибиз, эже карандаштарыбыз эч качан паранжа кийген эмес. Ошондуктан жөн эле экилене бериштин кереги жок. Ал эми күч органдарына айтарым, бөрк ал десе баш алмай саясат болбош керек. Жүзү ачык, бирок жоолукчан жүргөндөргө таптакыр жолобогула. Мейли жоолукту оронуп салынабы же Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Балар салынгандай ээктен байлап салынабы, ар кимдин өз иши. Илгери деле ар ким ар кандай салынчу. Бул ар кимдин өз укугу. Болгону жүзү ачык болсо болду. Ал эми жанагындай жүзүн такыр эле таанылгыс кылып бекитип жаап алган никап менен паранжа дегенге каршы туралы. Бул коомдук коопсуздукту сактоо үчүн маанилүү маселе. Бул бийликтин саясаты эмес, бул муфтияттын Кыргызстан мусулмандарына чийип берген эрежеси, мыйзамы. Биз ошол мыйзамдын аткарылышына бийлик кайдыгер карап олтура бербей, жардам беришибиз керек. Негизи эле кайсы гана маселе болбосун, муфтияттын чыгарган фатвасынын аткарылышын камсыз кылганга жардам беришибиз керек. Булак Суперкейжи. Бейкуттун дегенде куту жок калса, бейпил дегени пили жок калабы? Гүмөндөр Абылов гимн боюнча көз карашын айтты. Кыргыз эл артисти Кодул Гүмөндөр Абылов социалдык баракчасынан коомчулукка кайрылып гимн боюнча өз оюн билдирди. Анын айтымында атактуу композиторлор Калый Молдобасанов менен Насыр Тавлесовдон ашып эч ким гимнде мазмунун жеткире албайт.
Бизде азыркы учурда обончу композиторлор менен акындарыбыздын бир тобу гимн жазуу менен алек болуп жаткан убакыт. Мен да өз оюмду айтпай кое албадым. Мисалы, мен баштан эле жазганга аракет кылган жокмун. Себеби азыркы гимнибизден артык гимн жазгандар болушу мүмкүн, бирок кээ бир билермандар айткандай, музыкага шыгы жок жарандарыбызда ырдай ала турган оңой жана уккулуктуу кооз гимн жазууга мүмкүн эмес деп эсептейм. Мындан да татаал кооз жазыш керек болсо бир жөн. Өткөндө кайсыл бир телеканалдан Түгөлбай Казаков агайыбыздын "Куштар үркүп учуп кетиптир, элдин көбүнөн, менин да үнүм жетпейт экен" деген маегин көрүп, агайдын бул жолку оюна кошула алган жокмун. Менин оюмча, жаңы гимнди ким жазса да, Молдобасанов менен Давлесовдон ашыра жазуу кыйын, элдин баарына жакчудай кылып жазуу андан да кыйын. Музыкалык шыгы, угуусу жок кишилерден өйдө ырдай ала турган гимндин деңгээли мындан жакшы болорун элестете да албай койдум. Азыркы гимнибиздин профессионалдык деңгээли, оонунун көркүтөмдүгү, кыргызча колориттүүлүгү, гармониясы, аккордтору, оркестровкасы, сөздөрү да бүт жогорку деңгээлде. Бир убакта сөзүнө да асылгандар болду эле. Бейкут деген сөзүн бейкут деп, анысы куту жок деген түшүнүк дешкен эле. Антип сөздүн баарын бөлө берсек, уят сөздөр жайнап кетпейби? Андай болсо, бейкуттун синоними бейпил деген да сөз бар. Ошондой эмне, ал сөз пили жок деген сөз болуп калабы? Ал жерде пилдин эмне тиешеси бар? Ушинтип эле бергендин эмне кереги бар бизге? Мисалы, Советтер Союзунун гимнинде жакшы гимн жок үчүн Орусия Союз тарары менен өздөрүнүн гимнин таштап, ошол Союздун гимнин сөзүн которуп ырдап алышты. Биздин гимнда көп мамлекеттин гимндеринен алда кайда жогору турат. Гимнге ошол гимн ырдалган жердеги биздин жарандар сөзсүз эле бир жерин калтырбай кошо ырдашы керек эмес да. Жөн гана кошулуп турса болот го дейм. Билгени ырдаса, билбегенин эч ким кыйнаган жок да. Үнүбүз жетпесе, жеткендер ырдасын. Жандуу ырдап жаттык белем. Дүйнөдөгү жакшы гимндин баары татаал, диапазондору кең, кооз, уккулуктуу. Сонун гимнибиз турса, музыкалык шыгы жоктор ырдай ала турган мыйты-муйту деген гимнди ырдап калабызбы деп жыйынтыктаган билдирүүсүн. Булак Супергежи. Колун скотч менен байлап, токмокто кызды мажбурлап ала качып кеткен жигит кармалды. Чүй облусунун Токмок шаарында кызды үйлөнүү максатында уурдап кеткен жаран кармалды. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, шаардык милицияга 2004-жылы туулган кыз арыз менен кайрылган. Анда ал 24 жаштагы жигит аны макулдугу жок, үйүнө үйлөнүү максатында уурдап барып, коркутуп үйүндө алып отургандыгын айткан. Тергөөнүн маалыматы боюнча жигит кызды үйүндө скотч менен колдорун жылуулук түтүгүнө байлап отурган. Жигит уктап калганда кыз бошонуп чыгууга жетишкендиги кошумчаланган. Аталган факты адамды некеге турууга мажбурлоо менен кылмыш иши козголгон. Анын натыйжасында 2001-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Мирзиёев Ауганстандан болгон коркунучка маани берилбей жатканын айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-апрелде Самарканд шаарында өткөн Европа биримдиги Борбор Азия саммитинде сүйлөгөн сөзүндө аймактык коопсуздук, Ауганстан менен кызматташуу маселесине токтолду. Европалык өнөктөштөрдүн терроризмге каршы күрөшүү маселелери боюнча диалог баштоо сунушун колдойбуз, деди Өзбекстандын башчысы. Ал Бомка жана Кадап программасынын алкагында кызматташууну кеңейтүү маанилүү экенин кошумчалады. Өзбек президенти ошол эле кезде Өзбекстан Ауганстанды тынчтык жолу менен өнүктүрүү боюнча саясий сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экенин билдирди. Тилекке каршы эл аралык коомчулук бул өлкөдөн болуп жаткан коркунучту баалабай жатат. Биз Ауган тарапты аймактык экономикалык процесстерге, анын ичинде инвестициялык, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана социалдык секторду калыбына келтирүү иштерине тартууну зарыл деп эсептейбиз, деди ал. Өзбекстандын президенти эл аралык коомчулук менен азыркы Ауган бийлигинин ортосунда конструктивдүү диалог түзүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүүгө жана колдоого үмүттөнөрүн билдирди.
Борбор Азия Европа биримдиги саммитине Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын лидерлери жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен, Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Саммиттин алдында укук коргоочулар Евро биримдиктин лидерлерин аймактагы адам укуктарынын абалына көңүл бурууга чакырышты. Була Азаттык. Түштүк Кореянын Конституциялык соту Юн Сох Йолду президенттик кызматтан кетирди. Түштүк Кореянын Конституциялык соту президент Юн Сох Йолго импичмент жарыялоо боюнча сунушун колдоп, аны биротоло кызматынан кетирди. 8 судьядан турган соттук коллегия чечиминде президент Конституцияны бузуп, демократиянын принциптерине каршы иш жазаганын белгиледи. Эми өлкөдө 60 күндүн ичинде президенттик шайлоо өтүшү керек. 2024-жылы 14 декабрда Түштүк Кореянын парламентиндеги 300 депутаттын 200дөн көбү Юн Сох Йолго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3 декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялаганы түрткү болгон. Сот 19 январда Юн Сок Йолду камоого расмий ордер берген. Ишти Сеул округдук соту караган. Процесс маалында кызматтан четтетилген президенттин жүздөгөн тарапташы чогулуп, соттун имаратынын айнектерин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылышкан. Ошол эле жерде Юнга каршы болгондордо митинг уюштурган. Юн Сок Йол 15 январда камакка алынып, март айында кайра тергөө абагынан чыккан. Була Азаттык.